техникалык коргонуу уюмунун Кызыл Кыядагы автомобиль мектеби автоунаанын бардык категорияларына окутат. Жылына 800дөн ашуун курсанттарды даярдап чыгарат. Техникалык базалары чыңдалган автомектепте учурда 14 унаа бар. Алардын арасында оор жүк ташуучу унаалардан тартып жеңил унаага чейин кездештирүүгө болот. Алардын абалы жакшы, талапка жооп берет. Биздин ишкана илгертен иштеп келе жаткан ишкана болгон үчүн мына жакында быйыл биздин ишканага 95 жылдык биздин юбилей болот. Ошо 95 жылдан бери иштеп келе жаткан эскиден келген ишкана. Ошондуктан бизде иштеген агайлар мурунтан иштелип келген тажрыйбалуу агайларыбыз бар. Тандалып ошол агайларыбыз бар. Биздин ушул опыттары бар. Балдар менен иштешип жүргөн агайларыбыз да тандалып алынган агайлар. Эң негизги ушул агайларга көп көңүл бурабыз. Окутканда азыр бизде өзүңүздөр көрүп, конкуренция көп. Окуучуларды мындай жакшы сабак берип даярдаш үчүн өтө көп көңүлдүү, ошолорго көп көңүл коебуз да. Мастер болуп иштешет, анан окутуучу болот. Бул жерде практика жүзүндө ошол эмелерде ступенькалардан өтүп, анан агай болушат да, бул преподавательдикке жетишет. Ошентип тандалып калат да. Спорттук техникалык коргонуу уюмунун Кызыл Кыядагы автомобиль мектеби курсанттарга бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. Сынактан өтпөй калгандарды кайрадан даярдоо менен колдоо көрсөтө алышат. Сабакка катышкан, сабак өткөндө биздерге талапта камералар туруш керек ар бир класста. Ошол камера боюнча бизди текшерген. Бизде өткөнгө чейин даярдайбыз. Агайларыбыз бирде өзүнчө экзамен алат. Андан кийин жөнөтөбүз. Өтпөй калган окуучулар бизде келип кайрадан дагы 10 күн убакыт берилет. Ошол 10 күн убакыттын ичинде дагы кайрадан даярданышат. ДЭ категориянын окуу үчүн Кызыл Кыя шаарына ар тараптан барып окууну каалагандардын саны арбын. Анын сыры тажрыйбалуу мугалимдерде. Ишканада бардык шарттар бар. Курсанттар боюнчачы компьютерлар бар, бардык шарттар жетишелүү. Эми жаңы келген кыздар, балдар ошолор машинаны жылдырышты билбейт да. Ошону озеки кээ-бирде жеткизе албай калабыз. Ошону көзүн жумдуруп, анан кийин ар бир скоросту колдун сезими менен айдатышка үйрөтөбүз да. Жанындагы азыр 9-рет чыгышы. 18 саат болуп калды деди. Үйрөнүп калдыңбы? Жакшы үйрөнүп калды. Кыйла башка келгенде эч нерсени билбейт эле. Азыр кыйла жайдан жылдырып, эрежелерди түшүнүп, токтотуп, аркага айдаганда жандан келген машинелерди сезип уже айдап алышты. Почти Баткен облусу боюнча бизден башка мындай шарт жок эчкимде. Биздин шарт бардык техникабыз, зданиябыз өзгөрүп көрүп турсаңыз бардык окушат. Абитен чейин окушат, абитен кийин окушат. Бизге Баткен облусунун Нокаттан бери ага келет. Араван районунан алган эме Пактачы, Төң Моюн ошолор бизге келишет. Араван алса болот. Бияк Көжардан бери ага келет. Нокаттан да келишет. Основно Д, группалары келишет. Жок, 10 бүтүргөндөр экзамен өтпөйт. Экзамен компьютерде барды. Ондолор жүрөт анан 1 жылда 2 жылда. Бирок күнү окугандар өтүп атат, болуп атат. Спорттук техникалык коргонуу уюмунун Кызыл Кыядагы автомобиль мектеби Кызыл Кыя шаарында жайгашкан. Айдоочулукка күбөлүк алууну каалаган курсанттар үчүн эшиги ар дайым ачык.